Айгеримдин турмушка чыкканына 5 жылдан ашкан, бирок түгөйлөр табигый жол менен балалуу боло албай келишкен. Жубайлардын барбаган жери кайрылбаган дарыгери калган эмес. Акыры экстракорпоралдык бойго бүтүрүү ыкмасы аркылуу алияттуу балалуу болушту. Ден соолугу жакшы, убагы менен текшерип турабыз. Врачтан эч кандай жаман нерсесин, ден соолугуна байланыштуу начар эч нерсе уккан жокмун, жакшы. Жасалма жол менен бойго бүтүрүү түгөйлөр дыкат медициналык текшерүүдөн өткөн соң жүргүзүлөт. Алгач аталык жана энелик урук клеткалар атайын микроскоп аркылуу бириктирилет. Түйүлдүк инкубатордо 5-6 күн өстүрүлгөн соң эне жатынга салынат. 35 жаштан өйдө шанстар азаят. Ошол себептен мен аялдарга сураныч мындай, жок, 1 жыл дагы күтүп турам дагы, 5 жыл болгон жок, балким дагы күткөнү пайдасы жок деп эсептейм. ЭКО төрөлгөн балдарыбыз бүгүнкү учурда ден соолугу жөнөкөй төрөлгөн балдардан эч айырмасы жок. Кыргызстанда 1 мамлекеттик жана 4 жеке менчик клиникалар экстракорпоралдык бойго бүтүрүү жолу аркылуу түгөйлөргө жардам берип келет. 2017 жылга чейин тукумсуздук менен жабыркаган 1000ден ашык түгөй тиешелүү клиникаларга кайрылган. Өлкөдө жасалма бойго бүтүрүү ыкмасы аркылуу төрөлгөн балдардын саны 80-90го жетип калган. Мындай жол менен төрөлгөн алгачкы бала азыр 19 жашта. Кичинекей Алинин жарык дүйнөгө келгенине 3 айдан ашып калган. Айгерим жолдошу экөө дагы балалуу болсок деп тилек кылышат.